катышуучулары окутманда так. Бүгүн биз сонун тема өтмөкчүбүз. Бул жакта көп жаңы адамдар бар болгон үчүн өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Касымова Айпери Максатбековна. Бул ускорение марафонунун спикери жана автор катары ушул марафонго катышып келем. Марафон бул сиздер үчүн жасалган. Анан мен Smart Edge компаниясында иштейм. 9 жылдан бери бүгүнкү күндө бронзовый директор статусун жапкам. Серебряный директор статусунун үстүндө иштеп жатам. Буюрса ийгиликтер алдыда. Эми келиңиздер, бүгүнкү теманын алкагында сүйлөшөбүз. Тааныбагандар болсо ошол жазсаңыздар болот. Эгер мисалы кандайдыр бир спикерге бир суроолоруңар бар болсо, группага жазсаңар болот. Анда эмесе бүгүнкү теманын аты мен киммин деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Негизи бул өтө философиялуу, өтө терең, өтө мындай ойлондура турган суроолордун бири. Негизи ар бир адам ушул суроонун алкагында каалайбы эртели кеч ушул ойлонуп келет да, мен киммин? Мен эмне кылып жүрөм бул жакта? Мен өз миссиям кандай бул жашоодо деген суроолорду биз аябай көп беребиз да. Анан көп адамдар ойлойт экен да, мисалы мен төрөлгөндө эле мен бул жашоого миссия менен келгем да. Ооба, албетте ар бир адамдын миссиясы бар, бир миссиясы. Анан сиздерге айтып берем. Бирок көп учурда ушул нерсе адамды токтотот да. Биз режим ожидания, күтүү режиминде жүрө беребиз да. Качан мен миссиям аткарылат болот экен, качан мен байып кетем, качан мен ушул бизнесим жүрүп кетет, качан мага бирөө жардам берет, качан деп отуруп эле биздин эмне болот экен, биздин бүт өзүбүздүн мындайча айтканда жасай турган нерселерибиз калып кетет экен да, ошо күтүү режиминде. Ошон үчүн күтүү режиминде жүрбөңүздөр, урматтуу лидерлер. Бирок мен айта турганым ушул ар бир ушул жашоого келген адамдын, ар бир ушул жашоого төрөлгөн адамдын сөзсүз түрдө миссиясы болот дагы. Ар бир ушул жашоого төрөлгөн адамдын ичинде потенциал болот. Потенциал бул мисалы могул жаңгак бул сиздер десек, ушундай болуп төрөлөсүздөр да. Сиздер таза ар бир адам мисалы балаңарды, кызыңарды, небереңерди карап көргүлө, кичинекей балдардын баарын карап көргүлө. Мына ошо кичинекей баланы карасаңар, таза болот да. Эч мындай жаман нерсе жок, таза бир зат болот да. Мисалы ак барак сыяктуу. Эми караңыздар, анан ушул төрөлгөндөн баштап бул чөйрөгө түшөт да. Чөйрө социумга түшөт. Мына ошол социумдун бул бала төрөлгөнгө чейин эле өзүнүн бир эрежелери, өзүнүн бир адамдары, өзүнүн бир көнүп калган бир чөйрөсү болот. Туурабы? Мына ошол чөйрөгө бул бала түшүп калат да, социумга түшкөндө эле бунун айлана чөйрөсү пайда боло баштайт. Айлана чөйрө деген эме? Мына элестетиле, могу жаңгак деп элестетиле да. Биринчи эле келгенде бала эмне дейт? Эгерде мен ушул айлана чөйрөмдөгү биринчи адамдар, мына ата-энеме карым катнаш кылбасам, ата-энеме жармашпасам, мен акаса жашай албай турбаймынбы? Мен көрсө жашай албай турбаймын. Албетте бала биринчи энесине жармашат, анткени эмек, энеси аны карайт. Энеси жок кезде башка адамдар жардам берет. Мисалы ата-энеси үй бүлөсү жардам берет. Анан кийин эле ал бала эмне кылат? Кичине чоңойгондон кийин мисалы садикке барат. Мен азыр кызымдын ушундай катмарлары бар, азыр 2,5-да. Садикке барганда, садикте аякта воспитатель, дагы башка балдар, өзүнө окшош пайда болот да. Бул ойлойт, көрсө, менин үй бүлөмөн башка дагы айлана чөйрөм бар турбайбы? Көрсө, мен дагы башка балдар менен карым катнашта болуп, башка балдар менен ойносом болот турбайбы дейт, туурабы? Андан кийин эле көп өтпөй эле ошол бала эмне кылат? Школго барат.
школго барганда мугалимдер, ошол жактагы одноклассниктер жана башкалар пайда болот. Анан университетке барат. Анан кийин иштейт. Анан кийин не кылат? Турмушка чыгат, өзүнүн үй бүлөсү пайда болот. Ушинтип эле отуруп эле ошол адам баласы, мисалы, сиздер азыр канча жаштасыздар, жазып койсоңуздар болот. Мисалы, мен 37 жаштамын. Мен өзүмдүн катмарларымды эсептеп көрсөм, абдан көп да. Мисалы, мен Айпери 37 жаштагы Айперинин мисалы канча катмары бар. Менин биринчи учурда ата-энем бар, анан эки бир тууганым бар. Андан кийин мен мисалы кичинекей кезимден келе аткан досторум бар. Бир туугандар көп, бизде кыргыздарда аябай туугандар көп. Кичинекейиңен баштап эле туугандар менен карым катнаш кыласың, мисалы тойлорго барабыз, алардын үйлөрүнө конокко барабыз деген сыяктуу. Андан кийин мен өзүм турмушка чыктым. Менин 4 балам бар, жолдошум бар, жолдошумдун туугандары бар деген сыяктуу жана башка ушунчалык көп. Анан мен ошо мисалы моякта Сейирбөжө жазат 70-темин депчи. Мына Сейирбөжө 70ке келди. Сейирбөжөнүн катмары меникинен да көп да, анткени неберелери бар, күйөө балдары бар, келиндери бар, кошуналары бар, дагы кимдер пайда болот. Ушундай да. Анан кудагыйлар бар, эң негизгичи. Кудагыйлары бар. Анан катмар көбөйгөн сайын элестетиле, мына азыр эгерде мен сиздерге азыр могул кагазды алып чыксам, бул эмне десем, эмне деп жазат элеңер? Могул кагазды алып чыксам. Мисалы, сиздер көргөн жоксуздар дейли. Мен орогонумду көргөн жоксуздар. Жөн эле ушул кагазды эле көтөрүп келсем, сиздер бул тоголук кагаз, топ жана башка деп жооп бермексиңер. Туурабы? Бирок ушунун ичинде, ушул кагаздын ичинде, ушул тоголоктун ичинде жаңгак бар экенин билмек эмессиздер. Көрдүңүздөрбү? Эгерде жаңгак, ичине салынып калган жаңгак бул потенциал, бул адам десек, ушул катмарлар бар болгон үчүн биз ошол өзүбүздүн потенциалыбызды өзүбүздү көрө албай келеткенбиз да. Албетте катмарлар бизге керек. Албетте катмарлар бул биздин жашоодо аябай чоң ролго ээ. Анткени биз ошол катмарлар менен адам болуп келгенбиз. Ошол катмарлар менен биз ушул жашоодо бир выживать этип, мисалы, жашап келгенбиз. Негизи адам баласы үчүн социум аябай керек да. Мисалы, илгери адамдар түшүнгөндө, эгерде мен жалгыз болсом, эч качан мамантты бөлүп жей албайм. Өзүм жалгыз өлтүрө албайм. Эгерде мен жалгыз болсом, эртели кеч мени хищниктер жеп кетет. Ошон үчүн мага сөзсүз түрдө мондай катмарлар керек. Мага деген социум керек деген дагы. Алар чогулуп община деп коет да, илгери мындай бир адамдардын топтому чогулуп жашай башташкан да. Бул ошол маалдагы выживанияга аябай керек болгон. Бирок азыркы общинага караганда мурунку общинанын айырмасы аябай чоң. Мисалы, азыр бизде бири-бирине милдетти таңуулоо аябай көп да. Илгери андай болгон эмес. Мисалы, аял кишилер деле арасынан бөлүнгөн да. Мисалы, картаңырактар бала караган, жашырактар тамак жасаган, аябай жаштар бала төрөгөн, ушундай кылып алар социумда баягы обязанности, ошол кыла турган жумуштун баарын бөлүп алышкандагы мындай көп мындай кандай десем, көп мындай обязанностьтер аз болгон да, жасай турган милдеттемелер аз болгон. Ошон үчүн алар мындай азыркы күндөгүдөй башы ооруган эмес да көп нерсе менен. Анткени ал убакта адамдын негизги максаты бул курсагы тойсо, оорубаса, жылуу болсо, кийими бүтүн болсо болду болгон да. Бирок бүгүнкү биз жашап аткан обществода көп нерселер башкача болот дагы, бирок ошол илгертеден келе аткан биздин инстинкттер калып калган да. Эми караңыздар, мына могул сиздердин катмарларыңыздар. Албетте дагы бир жолу айтайын, катмарлар керек сөзсүз түрдө, мисалы, үй бүлө куруш керек, сөзсүз түрдө бала чака болуш керек, сөзсүз түрдө
Бул жакта мисалы катташ керек, туугандар менен ата энеңе жардам бериш керек. Бунун бардыгы керек бизгечи, керек. Бирок негедир ошол катмарлар канчалык көп болсо, адам өзүн жоготуп коет да. Жоготуп коет, бул 100%. 100%. Бул жакка еще жумушту кошукла. Мисалы сен жумушуң мындай социалдык маанилүү болсо, мугалимдер, мисалы, врачтар, булар милициялары, булар негизи эле потенциалы көп ачылбай калат да. Эмне себептен? Анткени албетте профессия жактан ачылышы мүмкүн, бирок адамдын деген 99 потенциалы бар. Мына ушунун бардыгы ушул могул катмардын арасында калып калат экен да. Эми караңыздар. Жаңы киргендер үчүн, мисалы могул буларды биз алып сала албайбыз да. Буларды биз бул капуста сыяктуу. Капуста, мына капустага окшоп болуп атабы. Эми элестеткиле, капустанын ортосун кессеңер, өзөгү бар, Өзөгү бул бизбиз да. Биз ошол капуста болуш үчүн, полноценный адам болуш үчүн бизге ушул катмарлар абдан маанилүү да. Булар бизге керек. Ошол эле учурда, бирок биз ошол потенциалыбызды ачып, ушул жашоодо өзүбүзгө керектүү нерселерге жетиш үчүн ушул катмарлар тоскоолдук кылат да. Түшүнүп атасыздар, бул эки мындай две грани десем болот да. Эми караңыздар, көп адамдар эмне себептен мен кимин деген суроого жооп бере албайт. Анткени катмарлар көбөйүп кеткен да. Мисалы, мен кимин десең эле, мен ата энемдин кызымын деп жооп берет да. Ооба, сиз ата энеңиздин кызысыз, бирок ата энеңиз тирүү кезинде, туурабы? Көп учурда албетте эми жок болсо деле ошол ата энебиздин кызыбыз, бирок биз мисалы 18ге чыкканга чейин действительно ата эне керек. Мисалы, менин улуу кызым азыр 16га чыгып калды. Уже 16 жашында эле мен мындай кошелек катары же болбосо сүйлөшкөн катары эле керек болбосом, бирок башындагыдай албетте менин жардамым мага талап кылынбайт да. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул мен ата энемдин кызымын деген бойдон биз туруп калсак, кийин мисалы 18, 19, 20га чыкканда, эгерде биз ата энебиздин айтканы менен жашай берсек, биз кийин ким экенибизди, эмне экенибизди түшүнбөй калат экенбиз да. Анткени бизге бирөө диктовать этип келген, буга чейин бизге бирөө диктовать этип келген да. Андан кийин эле көп адамдар мисалы университетке, школго тапшырат. Университетке дагы биз көбүнчө эмне кылабыз? Ата энебиздин айтуусу менен тапшырабыз да. Анан турмушка чыгып кетебиз. Көп айымдар күйөөсүнүн айтканы менен жашайт. Иште десе иштейт, иштебе десе иштебейт. Бул дагы ошол катмардын влияниясы. Андан кийин мисалы кайын журт, ошол кайын журттан дагы ушундай иште, иштебе, же болбосо мисалы мындай кийинбе, ар түрдүү эмнелер болот, диктовка, бизге ошол өзүбүздү алып жүрүүнү, өзүбүздү кандай жашоону диктовка болот да, үйрөтүүлөр болот. Анан ошентип жүрүп эле байкабай каласың да, кантип убакыт өтүп кетет, кантип жашооң өтүп баратканын байкабай каласың. Келиңиздер, мисалы могул жип биздин жашообуз деп койлу, мына могул жерин эле алайынчы. Могул жери биздин жашообуз. Бул 100 жыл деп койлу. 100 жыл өзүңөргө тартып алсаңар болот, кагазыңарга. 100 жыл среднем жашаса адам, в среднем 100 жыл жашаса, сиздер канча жылыңыздар өтүп кетти? Мисалы, менин уже монча жылым өтүп кетти, монча жылым калды. Мен уже 40 жылым өтүп кетти, 37 жылым өтүп кетти, монча жылым калды. Эми ушул могул өтүп кеткен кичинекей 37 жылда деле, 37 жылда сураш керек да, канча убакытта мен ким экенимди түшүндүм, канча убакытта мен түшүнбөй эле өткөзүп жибердим. Эмне себептен мен түшүнбөй калдым? Эмне себептен мен эмгичектейм, 37ге, 40ка, 50, 60, 70ке чыкканча мен миссиямды аткара албай жүрөм. Же болбосом мен ким экенимди түшүнө элекмин. Же болбосом мен потенциалым ачыла элек. Мен толтура кыялдарым калып калды. Эмне себептен деп суроо берип туруп, мына кийинки могул убакытта ошол потенциалдарды аткарганга аракет кылыш керек да. Аткарганга аракет кылыш керек. Негизи көп адамдар
фокусту каяка коет? Фокусту көп адамдар каяка коет? Жашоосунда фокусту неудачаларга коет. Неудачаларга, мисалы, болбой калган нерселерге. Мисалы, монун ичинде потенциал деп атпаймынбы? Потенциал. Албетте, бул мен айтып атканым мындай да, сиздерге мен азыр ушул катмарларыңыздарды алып ыргыткыла дегенге чакырган жокмун. Катмарлар албетте керек. Мисалы, балдарыңды каяка кетиресиң, туурабы? Булар абдан маанилүү адамдар биздин жашообузда. Алар жок, албетте биздин катмарларыбыз дагы ачылбайт. Бирок сиздерге айтайын дегеним, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн потенциалыңыздарды ачсаңыздар, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн кыялдарыңыздарды орундатсаңыздар, сиздердин катмарларыңыздарга көбүрөөк пайдасы тиет. Эмне себептен? Анткени ар бир адам успешный, мындай өз алдынча болгон, ийгиликтүү, наалыбаган, мындай кыйын адамдар менен сүйлөшкүсү келет, туурабы? Биз дайыма айтабыз, мисалы, карасаңар, окружениеңарда ушундай адамдар мындай умтулат, ошол адамдар менен сүйлөшкүсү келет. Той болсо ошолорду биринчи чакырат, ошолорго карап тойлорун жылдырат, туурабы? Ушундай адамдар болот да. Мына ошондой адамдар бул потенциалын ачып алган адамдар да. Канчалык адамдын потенциалы ачылып, канчалык адам өзү ойлогондон да көп нерсе жашай баштаганда, башкача энергия пайда болот да. Башкача энергия, синергия пайда болот ичинен чыккан. Эми караңыздар, мына могул кичинекей жаңгак, ушунча кагаз менен оролонгон жаңгак, мына караңыздар, мен еще аз эле ородум. Эгерде азыр дальше катмарларды айтып орой берсем, моундай капуста болмок, моундай. Меники ушундай капуста болот да. Мисалы 70 жашта эжелердики элестетиле, моундай болуп кете берет да. Эми караңыздар, ар бир адам бул жашоодо керектүү болгусу келет. Керектүү. Эмне себептен? Анткени айтып атпаймынбы, биз социумда жашаганда бул илгертен биздин ичибизде калып калган инстинкт. Эмнеге биз керектүү болгубуз келет? Анткени илгери ошол обществода, жанагы биздин ата бабаларыбыз жашаган обществода, эгерде сен керексиз болуп калсаң, мисалы, колуңан эчтеке келбей калса, сен ошол общинада ылдыйкы ступенькаларда туруп калчусуң да. Ошон үчүн канчалык сен керектүү болсоң, ошончолук сени сыйлап, ошончолук сен ошол общинада жогорку тепкичтерде турчусуң да. Буну бардыгы түшүнгөн, илгери деле түшүнгөн, азыр деле түшүнөт. Бирок ошол нерсени, бул инстинкт болуп биздин ДНКда калып калган. Мен башка адамдарга керек болуп жашашым керек дегенчи. Ошол нерсени биз служение менен, служение дагы эмес, служение деген да башка нерсе. Биз ошол мен башка адамдарга керекмин деген нерсени ошол өзүңдү тобокелге салып, башка адамдарга кызмат кылуу менен алмаштырып алабыз да. Биз ойлойбуз, кызмат кылсак башка адамдар бизге ыраазычылык айтат деп. Бирок андай эмес. Эгерде сиздер башка адамдарга кызмат кылсаңыздар, сизди жөн эле кул кылып алат. Болгон ошол. Бул дагы биздин канда бар, ДНКда бар. Биз слабый адамдарды басабыз. Слабый адамдарды эмне кылабыз? Слабый адамдарды биз ошол мындайча айтканда үстөмдүк кылабыз. Бул ошондой, природа ошондой. Эгерде биз балким мындай осознанно туйбай калышыбыз мүмкүн, түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок негизи эле жашоодо ошондой. Мисалы, маршруткада кетип баратканда, өткөндө бир эле күн маршрутка менен жүрүп калдым. 3,5 жылдан бери биринчи жолу түштүм дагы. Ошондо аябай таң калдым да. Мен маршруткага түшкөндө, маршрутка эмес, автобуска түшүп кетип баратабыз. Автобуска түшүп кетип баратсак, бир цыган, жок, маршрутка менен цыган баласын алып алып түшүп калды да. Баласын алып алып түшүп калды, кыз экен. Кызын алып алып түшүп калса, эч ким место бербей койду да. Мен эң айыгында отургам. Анан кийин басып келип менин жаныма келип калышты да. Анан мен келгиле бияка отуруп алууга десем, маршрутканын баары башкача карады да. Менчи билбейм, балким ал маршрутка постоянно түшүшү, мен билбейм. Анан кичинекей кыз экен, 5те го дейм, 5те да. Анан кийин алды да жерге отуруп алды, элестетиле, келип туруп прям менин жаныма жерге отуруп алды. Анан кел мен астыма отур десем, болбойт да, коркот да, деп прям. Анан аябай жүрөгүм ооруду да, аябай жүрөгүм ооруду. Элдер аттап өтүп атат, ары өтүп атат, бери өтүп атат.
жерде отурат маршруткадачы. Ушунчалык мындай кандай десем, ошо элдердин биздин илгертен бери келаткан инстинкттерге баш ийеткенине аябай таң калдым да. Анткени адам канчалык ошондой низкий слойго өтүп кетсе, элдер ошончолук ага наоборот эч ким поддержка кылбайт да, аларга наоборот угнетение кылат да, ошондой сыяктуу. Булар мындай типа попрошайкада, булар кайыр сурайт да дегенсип элдин бардыгы ушундай отношение кылып атты да. Мен ошого аябай жүрөгүм ооруду, действительно. Албетте бир эже эмне сасып атасыңар деп айтып атты. Албетте ооба, действительно жаман жыттанат экен, бирок ошол эле учурда ал деле адам да ушунчалык билбейм, анан Казакстандан келаткам, кыздарыма шоколад, толтура бирдеме алып алган болчумун. Анан айтып атат да апасыначы, эми мындай түшүнбөсөк дагы, түшүнгөн жокмун, бирок кайра жоргойт этип апасын тамак сурап аткандай болду да магачы. Анан кийин апасы болсом сумкасынан алып чыгып бир нан берди, кичинекей нан. Азыр катып калганбы билбейм, жей албай эле кыйналып атты да. Анан сумкамы ачып печенье, шоколаддар бар болчу, ошолорду алып чыгып берсем, кечке карады да. Мен возьми десем албайт да, турат кечке. Анан кийин апасы мени карап пусть покушает ребенок, ачка турбайбы десем, анан басып келип акырын алып кайра барып ордуна отуруп алып, жерге элестетип эле маршрутканын ичине анан отуруп алып жеп атат да. Анан уктап атат да, ушунча чарчаган го. Билбейм, иши ушундай жүрөгүм ооруду да. Действительно биз ошондой отношение кылабыз да. Например, биз ар бир адам кандайдыр бир обществода низкий ступеньде турат, кандайдыр бир обществода высокий ступенькада турат. Эгерде сиз мисалы өлө бай, крутой жанагындай обществого барып калсаңыз, сиз низкий ступенькага түшүп каласыз. А эгерде ошондой ар кимдики ар түрдүү да, например, да, мисалы ушундай жерлерге келгенде баягы ошол кызды эстедим да, менчи иш кылып аябай мындай кандай десем, ушунчалык ошондо мындай ичимде дагы бир осознание болду да. Эгерде сен өзүңдүн потенциалыңды ачпасаң, эгерде сен ушундай обществода жашагандан кийин тилекке каршы биздин катмарлар деле бизден кандайдыр бир жакшы бир кадамдарды күтөт экен да, кадамдарды күтөт экен. Эми караңыздар, ушунчалык ошол потенциалын, анын деле алгысынын деле потенциалы бар да, туурабы, көрдүңүздөрбү? Бирок ошол катмары, анын апасы мисалы, балким ал башка үй бүлөдө төрөлсө, башкача обстановкада чоңойсо, андай жолдорго барбайт да. Бирок ошол катмары, жанагы апасы деген катмары кандай мисалы жерге эмнеге отурат, мисалы кичинекей бала, азыр мисалы мен маршруткага чөйүнчү, мен кызым менен, мен да ушул 6 жаштагы кызым бар. Ушунчалык ыйладым да ошол маршруткадачы, действительно жүрөгүм ооруду да. Анан потому что мен да ушул 6 жаштагы кызым бар да. Аны, например, маршруткага түшкөндө, во-первых, маршруткага түшпөйм дейт алчы. Анан кийин жерге отургузуп көрчү, в жизни отурбайт жергечи. Көрдүңөрбү, ушундай да. Курсагым ачты деп өкүр бакырып ошол жактан скандал кылмак маршруткаданчы. Ушунчалык баягы катмарланган ошол сенин ким экениң зависимый болгону аябай жүрөктү оорутат да, действительно жүрөктү оорутат. Албетте ошол катмардын арасынан деле чыгып кеткендер болот, чыгып жакшы жашагандар болот, бирок редко да, редко. Бул ар бир адамдын өзүнүн. Анткени обществого негизи эле менин иним азыр Америкада жүрөт, анан азыр иштеп, ушул бир американец бизнесмендер менен сүйлөшүп, машина бияктан маляр болуп машина жазат эле, анан ошол жака кетип калып, аяктан да стол алып, машина жасап, анан ошол айтып атпайбы, арабтар менен машина жасатканы келишет экен, крутой американецтер менен сүйлөшүп калдым дейт да азыр дейт. Анан биз жашаган жашоонун көп пайызы иллюзия экен деп атпайбы? Иллюзия экен дейт. Бизде дейт, аларда берилген сабактар бизде берилбейт экен дейт да. Мисалы, бизде жана химия, физиканын баарын эле окутуп атпайбы? Мисалы, аларда сонун сабактар бар экен дейт да, башкача. Анан сүйлөшсөң башкача адамдар дейт. Албетте, ушунчалык мүмкүнчүлүк бар болгондон аякта деле бузулган адамдар көп экен дейт. Мисалы, наркотик, ушундай сыяктуу. Бирок
көп большинство адамдар бизде наоборот болуп атпайбы, карабайсыңарбы? Бизде большинство адамдар мындай жумушка барып келип эле ушундай жашаса, аякта большинство адамдар бизнес кылганга, акча тапканга, башкача жашаганга, балдарына мүмкүнчүлүк бергенге башкача көз карашта экен дейт да. Анан мынтип айтып атпайбы? 9-класста негизи колледжге тапшырып, бирок бүтпөй калган да. Анан айтат да, эгерде мен ошол жашоо ушундай экенин билгенде дейт, мен вообще окуя коймокмун деп атпайбы. Анан эмнеге десем, мен ошо 5-класска чейин тамга таанып эле окуя коймок экенмин. Анткени дейт, школ бизди көбүнчө эле абаксыздуу экен дейт да, мындай эчтеке бербейт экен. Мисалы бул жакта дейт, 5-класстан өйдө кружоктор бар экен дейт да. Ар бир бала өзүнүн потенциалын ача алат экен дейт да. Мисалы ушундай да, ушундай маселелер аябай көп да. Бул мен эмнени айткым келип атат сиздерге? Просто ошол потенциалың ачылбаса, ошол мондай орехи, мисалы могул, эгерде могул эмени алсаңар, орешканы алсаңар, эгерде бул тоголок бойдон тура берсе, бунун эч кандай эмнеси жок болот. Пайдасы жок. Туурабы? Могу тоголок жаңгак силерге бир пайда алып келеби? Может, бирөөгө пайда алып келет, билбейм, бирок тоголок жаңгак ушул бойдон тура берсе, эч пайдасы жок да. Буну качан гана ичин ачып, ичиндеги жанагы дамдуу мөмөсүн, эмне деп айтат, ичиндеги уругунбу, мөмөсүнбү, ошону алып чыкканда, анан кийин бул бизге пайда алып келет ошондой сыяктуу, адам дагы ошондой сыяктуу да. Ошол жаңгак сыяктуу эле биз деле жүрө беребиз ушу тоголок бойдончу. Биз ичибизди ача албайбыз да, ички потенциалыбызды ача албай эле ушу тоголок бойдон жүрө берет экенбиз да. Көрдүңүздөрбү? Көп учурда ошол мен үчүн, мен ошол жашоодон сабак алганды аябай жаман көрөм. Маңызын туура айтасыз. Ошол жаңгактын ичинде сонун даамдуу жаңгакчы, бирок ошол даамдуусун жеш үчүн эмне кылыш керек? Буну талкалаш керек да, буну сындырыш керек, ачыш керек. Тилекке каршы жаңгакты башка адам сындыра алса, адамды башка адам сындыра албайт. Тилекке каршы сиздердин ичиңиздердеги потенциалды өзүңүздөрдөн башка эч ким чыгара албайт. Только өзүңүздөр чыгара аласыздар. Только сиздер бул жашоодо мен киммин деген суроого сиз гана жооп бере аласыз, мен жооп бере албайм. Балким мен мисалы ошол 16 жаштагы кызымды деле башка адам катары көргүм келип атат. Мисалы башка жумуш кылса экен деп атам, бирок алдын өзүнүн кыялдары бар. Мисалы эгерде мен оюма койсо, мен кызыма мисалы башкача болсо демекмин да. Анткени азыр кызым фитнес тренер болом деп аракет кылып атат. Анан пауэрлифтинг менен машыгат да. Мисалы бул штанга көтөрөт да, мындай кыскача айткандачы. Эми 16 жаштагы кыз өзү дагы бою кичинекей, жашнакай. Анан ошол мен үчүн мындай тяжело да, тяжело воспринимается. Ошол кичинекей кыз эле штанга өзү 50 килограмм болсо керек, 80 килограмм көтөрөт да, 80-90 килограмм көтөрөт. Жүрөм ооруйт да кадимкидейчи. Көрдүңүздөрбү? Эгерде мен башкача адам болгондо, мына бул менин кызым болсо, мен мына мамасы, мен айтмакмын да, көтөрбөйсүң, белиң ооруйт, ичиң ооруйт, жана башка, ушундай. Бирок мен өзүнө тандоо берем да, ар дайым өзүнө тандоо берем. Буга чейин канча деген нерселерди жасап келатат. Хореограф болуп иштеди, танц менен заниматься этти канча жыл, ушундай эмелери көп. Бияка барам, тияка барам дейт, ошонун баардыгын потенциалын ачканга аракет кылам да. Бирок мен запрет койбойм. Ал жөнүндө да азыр сүйлөшөбүз. Эми караңыздар. Мен киммин? Биз күндө ушул суроону берип келебиз да, мен киммин? Ушул сиздердин потенциалыңыздардын ачылышына тоскоолдук кылган эки нерсе бар. Мейли 3 нерсе бар, Негизи 2 нерсе, астыга анан артка тарта турган 2 нерсе бар да. Биринчи нерсе бул сиздердин өткөн жашооңуздар. Көп адамдар эмнеге потенциалын ача албай калат? Көп адамдар мен кимин деген суроого эмнеге жооп бере албай калат? Анткени өтүп кеткен жашоого маани берип жашайт. Өтүп кеткен жашоого. Өзүнүн өтүп кеткен жашоодогу неудачаларына, жасай албай калган нерселерине маани берип жашаган үчүн азыркы күндө келерки жашоодо өзүнүн потенциалын ача албай келет. Убакыт өтүп кетет да. Анан убакыт өткөндө деле, мисалы мындай да, балким сиздер
муакта 70-теги апаларга, 60-тагы апаларга балким сиздер жаш кезиңиздерде пианино чертем деп кыялдангандарсыздар, балким ошол бир потенциалыңардын бири ошол пианино чертүү. Бирок эмнеге азыр, мисалы мурда мейли убакыт жок болчу, акча жок болчу, бирок эмнеге азыр пианино черткени барбайсыздар? Мисалы, да? Анткени сиздер мурунку жашоого көбүрөөк маани бересиздер. Койчу эми жакшы эле жашадым. Мисалы көп адамдар ушинтип айтат. Жакшы эле жашадым. Бала чакам бар, ооба, кыйынчылыктарды көрдүм. Кыялдарыма жетпей калды, бирок бала чака чоңойттум, 5 бала чоңойттум. Кудайга шүгүр, турмушка бердим, үй жай кылдым. Эми жашоо жакшы эле го, эми ушул картайганда жөн эле отура берейинчи, ошол пианино чертпей эле дейт да. Бирок ошол буну психологияда гештальт деп коет, ошол жабылбай калган гештальттар ошол адамды бактысыз кылат да. Көп учурда мындай өзүн бактылуу, полноценный сезүүгө тоскоолдук жаратат да. Эми караңыздар, мына ушундай примерлер аябай көп. Өтүп кеткен жашоо. Же болбосо бир жумуш жасайм деп өтүп кеткен жашоодо, мына прошлыйда бир жумуш жасайм деп жасай албай калгансыздар дагы. Аны ошону кайталагандан коркосуздар да. Мен жасап көргөм, болбой калган, болду жасабайм дегендер көп да, көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу. Анан экинчи астыга эмес, артка тарткан нерсе бул будущий, келечек. Келечектен коркуу, страхтар, коркуу сезими менен жашоо. Бул дагы ошол потенциал, орешка сынбай эле ушул бойдон калып калганына аябай чоң түрткү берет. Көп адамдар ушул бойдон действительно калып калат. Бир киши 85 жашында каза болот дагы. Анан ошо каза болоордун алдында өзүнүн кербезин айтат да, балдарын чакырып айтат. Менин жанагы ташыма, мүрзөгүн үстүнө коюла турган ташыма мындай деп жазгыла дейт. 1900 мынчанчы жылы төрөлүп, мынчанчы жылы өлгөн деп туруп, түйүнө 15 жыл жашаган деп жазгыла дейт да. Аны ошоно баласы таң калат, ата кандайчы 15 жыл жашаган деп жазам. Сиз 85 жыл жашап атпайсызбы? 85 жашка чыкпадыңызбы? Десе атасы айтат, жок балам дейт да. Мен дейт 70 жыл жашаган жокмун дейт. Мен 70 жыл жашоом кантип өткөнүн билбейм дейт. Мен күрөшүп эле келдим 70 жыл дейт. 70 жылдан бери крысиный бега, ушундай чуркап эле акча табам, минтем, тигинтем деп мен вообще жашаган жок. Мен даже билбейм кантип өтүп кеткен. Акыркы 15 жылда мен көп нерсени түшүндүм, көп нерсени туйдум, көп нерсени кылганга жетиштим. Ошон үчүн мен 15 гана жыл жашадым деп айтат да. Башкаларга сабак болсун дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн негизи потенциалды ачыш үчүн, биринчи ушул мен кимин деген суроого жооп бериш үчүн биринчи чечим чыгарыш керек да. Кандай чечим десеңиздер, анда сиз ким болгуңуз келет, ошол чечим чыгарышыңыз керек. Анткени ар бир адам билет кандай адам болгусу келет, ким болгусу келет, кандай потенциалдары бар, кандай таланттары бар. Ар бир адам билет. Ар бир адам өзүнүн ким экенин билет. Бирок ошону эмне кылат? Далилдей албай, же болбосо ошол иш жүзүнө ашыра албай келет эмгичекти. Ошон үчүн сиздер биринчи учурда мен кимин деген суроого сиз жеке катмарларыңыз жок. Мону жазбаңыздар. Мисалы көп адамдар жазат, мен энемин, мен мисалы жолдошумдун сүйүктүү жарымын, мен энемин, мен бизнес-вуменмин, же жана башка деген сыяктуу нерселерди жазат да. Эми караңыздар. Мен кимин деген суроого албетте биз всесторонний жооп беребиз. Кечээ биринчи күнү Назгүл Капаровна айтпадыбы сиздерге? Ошол здоровье, финансы бардыгын биз чогуу эметебиз, чогуу алып кеткенге аракет кылабыз деп. Бирок сиздер мен кандай адам болсом, ушул өзүмдү мындай полноценный, мындай толук кандуу адам катары, толук кандуу бактылуу адам катары сезмекмин деген суроого жооп беришиңиздер керек да. Жооп беришиңиздер керек. Мисалы көп учурда менде деле мындай
период болот да, период болот. Ушунчалык не керек бар ушунун бардыгын, мисалы кээ бирде менде ушул өткөндө, мисалы сабак өткөндө 4 күн жүрдүк, күнү түнү жүрдүк 4 күн ошол партнерлор менен. Же болбосо мен суббота воскресенье күнү Казакстанга кетем. Анан монтип таң атпай туруп сабак өтөм. Анан көп да ишылса, эртеден кечке телефонго жооп бериш керек. Ушундай моменттер көп. Анан кичинекей 2 балам бар. Мисалы 2,5-дан 6-да. Чоңдор деле көп эмени талап кылат, мындай вниманиянычы. Анан кээ бирде ошо жолдошум дагы сүйлөнүп калат. Анан үйдөгү жумуштар жасалбай калат. Ушундай ар түрдүү болот да. Анан кийин көп нерсе үстүңө үйүлүп кеткенде, мисалы могул орешек мен болсом, монтип үстүңө семья, бытовуха, мисалы там үй жыйнаш керек, аминтиш керек, балдар ооруп калат, Кудайга шүгүр, мен балдарым көптөн бери оору элек, ошон үчүн да энергия бар болуш керек. Анан той, анан дагы бирдеме элестет элем, ондай гара, гара. Анан ушул гаранын арасында, ушул тоонун арасында калып каласың да, өзүңдү жоготуп, ким экениңди унутасың дагы. Анан кийин эмне башталат? Выгорание деп коет, мына күйүп баштайсың да, уже чарчап баштайсың, энергияң жок болуп баштайт да. Ошондой учурларда мага ушул тема аябай жардам берет. Ушул мен кимин деген тема жардам берет да. Менин өзүмдүн аффирмациям бар. Мен ар дайым айтам, мен кимин деген суроого силерге жооп болсун, я пластилин в своих руках деп айтам да. Мен ар дайым айтам, я скульптор, я свой скульптор, я пластилин в своих руках. Я могу делать из себя кого захочу. Я могу стать кем захочу. Неважно, кем я была до, неважно, что я делала до, какие у меня были неудачи, поражения. Сегодня я принимаю решение. Я могу сделать из себя того, кого захочу. Мен мурда ким болгонум маанисиз. Кандай ошибкаларды, кандай каталарды кетиргеним маанисиз. Мен бүгүн эртең ким болорум маанилүү. Мен өзүм гана чечем. Мен өзүмдүн колумда пластилинмин. Мен өзүмдүн скульпторуммун. Мен каалаган адамды жасай алам келечекте. Балким сиз 10 жыл, мисалы, мен кызым деле, мен хореограф болом деп жүрдү дагы. Анан бир күн эле, жок мама, мен хореограф болбойм, мага жаккан жок, мен фитнес тренер болом деди. То есть ушундай да болуп калат. Алмашат. Көрдүңүздөрбү, алмашат. Каалоолор алмашат, потенциалдар да алмашат. Анткени адам бир нерсени жасап көрөт, потенциалы ачылбаса экинчи нерсеге өтөт. Бул нормалдуу көрүнүш. Мисалы, мен деле университетке барганда мугалим болуп иштеп аябай жакчы, мага бирок чектөөлөр көп болгон үчүн, потенциалың ачылбаган үчүн мен ал жакта иштен кетип калганда смарт-ричке келдим. Смарт-ричте мен аябай көп потенциалдарым ачылды да, аябай жагат да мага жумушчу. Эми караңыздар, мына ошол выгорание состоянияда сиздерде да болобу ошондой эчтеке кылгыңар келбей, апатия болуп, бир жака кетип калгыңар келип, баягы мен кимин деп жазасыңар да, баарыңарга задание, кандай адам болгуңар келет 10 жылдан кийин, кандай ийгиликтерге жеткиңер келет, жанагы сфералардын баарын Назгүл Капаровна айтпады, мына ошол сфераларда кандай ийгилик жараткыңар келет, ошонун бардыгын жазып алсаңар болот өзүңөргө. Бул сиздердин жанагы точка А, точка Б деп түшүндүрүп берди болуш керек, Назгүл. Ошол кете турган жагыңар да, ошол эгерде жазган болсоңор, ошону да бир сыйра карап чыгасыңар. Мындай фантазия эмес, ичиңердеги желанияңарга карап жазгыла. Действительно ли мен каалап атам ошону деп өзүңөргө суроо бергиле. Түшүндүңөр, эгерде ошондой суроо берсеңер, мисалы, ошондой суроо бересиңер дагы, анан кийин мен ошол потенциалды ачканга, жана ошол энергия болгонго менден көп адам сурай берет да, кантип ушунун баарына жетишесиң, сила волиң аябай күчтүү депчи. Бул жакта сила воли көп деле мааниге ээ эмес, урматтуу лидерлер. Айырмасы жок. Балким сиз мендей шустрыйсызбы же шустрый эмессизби, айырмасы жок. Просто бул жакта башка нерседе кептин бардыгычы. Келиңиздер, азыр мен сиздерге ошол секретти менен бөлүшүп кетейин. Мондай круг. Мен ушундай кылып анализ кылам, мондай круг чыйып алам дагы. Бул кругка мен өзүмдү
мисалы өзім бармын бұл группта, мен бармын, мен бармын. Аз келіңіздер, мен алып алайыншы телефонды. Так. Мынаки мен, бұл менің ошол менің жашоом, чөйрөм десем болот, бұл менің кругум. Мына ошол кругта мен жанагы катмарларымдын бардыгын жазып чыгам да. Мисалы, менде бул чотка жазылган, сиздер азыр жазып алсаңыздар болот. Мисалы, менин биринчи катмарым менде өзүмө тиешелүү эмнелер бар, өзүмө тиешелүү. Мисалы, биринчи мен эмнеден баштайм, жумушум бар, мага тиешелүү булчу. Мисалы, мен биринчи өзүмө тиешелүү нерселерди жазам да. Бул менин кийим кечем бар, кийим, буюм, кийимим бар. Мисалы, машинам бар. Өзүмө тиешелүү телефон, мисалы да. Дагы эмнеңер бар силердин? Ошолордун баарын жазып чыгасыңар. Балким, мисалы, спорт зал бар. Спорт залга барам мен, мисалы, бирөө йогага барышы мүмкүн, бирөө танцыга барышы мүмкүн. Өзүңөргө тиешелүү, мисалы, китептерим бар. Биякта жумуш дегенде аябай көп нерсе жатат, үйүм бар, могул жакта үй. Так, үйүм бар. Үйдүн ичиндеги плюс бытовой деп коем мен. Бытовуха бар да, мисалы, идиш жуушум керек, тамак жасашым керек, жана башка. Бул менин өзүмө тиешелүү нерселерим да. Андан кийин сөз түрдө, мисалы, могул жакта кийинки катмарда адамдар бар. Мага непосредственно мындай, мен ал адамдар менден көз каранды. Мисалы, алардын көп жумушу, окаты, же болбосо мындай жашоосу менден көз каранды да. Бул жакта мен балдарым бар, бешөөнүн ар биринин атын жазып чыгам. Акылай, мисалы, Асылай, Аяна и Акбермет. Жолдошум бар, Адилет, мисалы. Эми, албетте, ушул адамдар мага менден көз каранды да, азыркы күндө. Башка адамдар менден көз каранды эмес. Анан бул кругтун четинде менде ата-энем бар. Ата-эне бар, мисалы, бир туугандарым бар. Туугандар бар. Курбулар бар. Эми караңыздар, жанагыл потенциалды атыш үчүн, наму орешка мен болуп атпаймынбы, мына караңыздар, выгорание болбош үчүн, жана энергияны ошол сактап калыш үчүн мен кандай кылып планировать этем. Могул жерден мен ошол жанагындай состоянияга жеткенде, мен могул жака өзүмдүн я должендарды жазып чыгам. Түшүнүп атасыңарбы? Я должен. Мен милдеттүүмүн. Мисалы, мен жумушумду жасаганга милдеттүүмүн, туурабы? Бул биринчи менин милдетим. Мен үй бүлө, бытовой жумуштар жасаганга милдеттүүмүн, анткени мен мамамын да. Мен 4 балам бар, мына көрдүңөрбү? Андан кийин китеп окуганга, спорт залга барганга, мисалы, телефон менен иштегенге, мисалы, Инстаграм жана башка жазаганга мен милдеттүүмүн. Машинамды караганга милдеттүүмүн, анткени мен аны алгам да, мисалы, мен машинамды оңдобой, же болбосо дөңгөлөөнү алмаштырбай кое албайм да. Ошондой эле, мисалы, эгерде мен бир жака чыгам десем, кийим кечемди да караганга милдеттүүмүн да. Кээ бирде мындай учур болуп калат, ачык эле айтканда. Даже ошол могул 4 баланы карай берип, өзүңдүн кийим кечеңе, өзүңдүн жеке деп атпайм, могуларга вообще убакыт болбой калат. Могуларга убакыт болбой калат. Наки. Действительно болбой калат убакыт. Кээ бирде даже мамалар билет бош керек, декретте отурганда башың жууганга убактың болбой калат да. Анткени сен ушунчалык жумушуң көп. Эми караңыздар, ушуну карайм дагы, мен анан кийин могул жерде төртөөнү анализ кылам да. Мисалы, Акылай, Асылай, Аян, Акберметти анализ кылам да. Мисалы, буларга мен что я должна? Мен эмне долженмун? Мен бул төртөөнү, могул төртөөнү.
көрдүңүздөрбү? Мисалы, мен буну ар бирин отдельно жазып чыгам, столбик кылыпчы, ак кагаз алып столбик кылып жазып чыгам. Мисалы, могул жерге мындай кылсак, мына 4 столбик кылам дагы, акылай, асылай деп жазып чыгам дагы. Анан кийин мисалы, жолдошум баарын жазам да, я должен дегенге баарына список жазып чыгам. Мисалы, могул үстүнөн баштайын. Мисалы, акылайга мен уже тамак бербей эле койсом болот. Бул мисалы 16да өзү тамак жасап жейт. Түшүнүп атасыздарбы? Мен бунун мисалы кийимин карабайм. Бул өзү карайт. Бирок азыр несовершеннолетний болгон үчүн мен мисалы буга обеспечивать, мисалы покупать. В основном покупать, деньги, да, ушул эле нерселер, деньги. То есть менден буга финансовый поддержка керек. Могул кызга менден финансовый поддержка керек. Көрдүңөрбү? Андан кийин Аслай азыр 8-класста. Буга деле мен тамак жасап, кийимин там жыйнап, андай эчтеке кереги жок. Буга деле менден азыр көбүнчө финансовый поддержка и внимание керек, да? Внимание деген эмне? То есть булар дагы чоңой элек да, все равно буларга менден внимание керек. Андан кийин Аянага албетте уже мен горшок отургузбайм, бул деле чоңоюп калды, өзү жүрөт, бирок мен бунун кийимин даярдашым керек. Анткени бул самостоятельно кийимин өзү даярдабайт, кийинет, бирок кийимин даярдабайт да. Тамагын даярдашым керек. Анткени бул тоже самостоятельно тамак жебейт да. Садикке алып барышым керек. Көрдүңүздөрбү, ушундай, ушул мелочтун баарын жазып чыгам. Андан Акбермет, бул менин полный карамагымда, бул кичинекей да 2,5. Бунун полностью мен карашым керек. Мына. И жолдошум то же самое. Буну да жазып чыгам. Что я должна? Эми караңыздар. Могул жерде анан кийин фокус группа деп коем мен. Фокус группа чогултам. Фокус группа деген эмне? Ар бирөөнө, мисалы, могул жерде болуп атпайбы, менде болгондо мындай кылам да, могул катмарлардан эмнени мен точно өзүм жасашым керек, а эмнени мен делегировать этсем болот. Мына ошол нерселерди мен жазып чыгам. Демек, мен могул экөө менен жакшы карым катнашта болуш үчүн, энергиям кетпеш үчүн мен буларга эмне кылышым керек? Жете тургандай, булардын потенциалын ача тургандай, энергиясын ача тургандай, буларга мен финансы жактан каржылашым керек, мындайча айтканда. Анан кийин внимание беришим керек. Демек, мен мындай кылам, внимание, кандай внимание? Булар могул эки кызым, булар кечин деле келет, мындайча айтканда, үйдө же кечин көбүнчө ушундай болот, же болбосо бир выходнойдо. Мүмкүн болгон учурда эле мен ошо отуруп алып, жарым саат, 1 саат булар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам. Демек, внимание ушундай. Анан бир күндө 1-2 жолу чалып, сурап турам да, каяктасыңар, эмне кылып атасыңар? Бул экөө менен кичине сложныйраак. Анткени булар кичинекей, мен буларды кийим алып беришим керек, тамак жасап беришим керек, садикке ташышым керек, кайра садиктен алышым керек. Анан ошондо ушуга жараша мен план түзүп алам да. План түзүп алып туруп, жолдошум, например, жолдошума, например, көбүнчө внимание эле керек, бул эми чоң адам да, взрослый адам, мына ушундай адекватный ойлош керек да. Анан дальше өзүмдүн эми могул жерде кыйыныраак. Могул жерди караңыздар. Могул жер кыйыныраак. Могул жерде мисалы делегированияны көбүрөөк колдош керек. Мисалы, мен ушул жерде что можно делегировать, прямо 2 столбец кылам. Делегировать и нет, не делегировать. Мисалы, жумушту мен кимге делегировать этем? Жумуштун деле делегировать этип турган, бирок делегировать деген түшүнүп атасыздар да, мындай бирөөгө дайындай турган, анан дайындабай турган жери бар. Мисалы, кийимдерди дайындап, кызым мону жууп койчу деп, могу экөөнө делегировать этип койсоң болот, туурабы? Машинаны дөңгөлөгүн алмаштырып келип берип койчу, жууп келип берип койчу, майын алмаштырып койчу деп, жолдошума делегировать этип койсоң болот, телефонду мен 8ге чейин гана жооп берем, байкадыңыздар болуш керек. 8ден мен самолет күйгүзүп коем, тарынеке жок, жазеке жок, жазсаңар деле бесполезно. Спортзалды мен эч кимге делегировать эте албайм. Демек, мен спортзалга өзүм барышым керек дагы. Китепти өзүм окушум керек, жумушту өзүм жасашым керек. Мына азыркы күндө мен биринчи анан список түзөм. Көрдүңөрбү? Мына нет деген список түзөм могул жака.
Эми караңыздар, сиз көп нерсени жылгырып атасыз. Мисалы, үй бытты жылдырып койсо болот. Мисалы, бүгүн уборка кыла албай калсаң, эртең кылып койсоң болот. Бүгүн мисалы, эмнеге биздин потенциал ачылбайт? Эмнеге потенциал ачылбайт? Келиңиздер ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчиден, мондай хаос должндар аябай көбөйүп кеткен да сиздердечи. Эми караңыздар, мен даже молор жөнүндө айткан жокмун. Молор кечирип койсун, конечно, мен бирок молор жөнүндө вообще айткан жокмун мен. Анткени азыр мен могул эки кызым кичинекей болгон үчүн, менин могул жумушум, өзүмдүн ям көп болгон үчүн молорго убакыт жетпей калат. Чындыгын, ачыгын айтканда. Көрдүңүздөрбү? Качан буларга убакыт жетет? Качан моголар чоңойгондо, качан өз алдынча болгондо, балким убакыт жетет. Бирок ушул эле графиктен маанилүү нерсе болсо, албетте барам, жардам берем. Ал эми той жанандай тууган күндөргө көбүнчө акчалай эле берип койгонго аракет кылам, көп убакыт кетирбегенге аракет кылам да. Көрдүңүздөрбү? Эмне себептен хаос болот, эмне себептен выгорание болот? Менде же сиздерде, башка адамдарда анткени монча могу кагазды караңыздарчы, эми азыр сиздердикин жазып чыксаңыздар, могул жака неберелерин да салып аласыңар, там көп нерсени салып аласыңар да, кызмат, ушунчалык көп нерсени салып аласыңар, анан силер мондай эле кичинекей эле орешек болсоңор, мына ортосунда турган. Силердин айлана чөрөңөрдө монча көп нерсе болсо, бунун баарына кантип жетишмегилеңер. Албетте анан могул орешек ушул бүтүн бойдон кала берет, эч качан потенциалы ачылбайт. Потенциалы ачыш үчүн мен үчүн башка адам жасай албайт деген нерселерди биринчи жасаш керек. Мисалы, бул эмне? Сиз азаматсыздар, мисалы, эгерде сиздер ускоренияны сатып алып, азыр түшүнүктүү болуш керек. Эгерде сиздер мисалы ускоренияны сатып алып, могул жерде башка адам кызым сен окуй берчи деп койсоңуздар, сиздердин потенциалыңыздар ачылбайт. Анткени сиздер окуган жоксуздар. Түшүнүп атасыздарбы? Китепти өзүңөр эмне үчүн магия утра, эмне үчүн биз кече магия утра благодарность жөнүндө айтып атабыз. Анткени китепти өзүңөр окубасаңар, балаңарга өйрөп койсоңор, мен ордуна окуп койчу десеңер, силердин потенциал ачылат, силердики ачылбайт. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай нерселер көп. Спортзалга, например, мен абонемент алып алып, анан кийин өзүм барбай кызымды же жолдошумду жиберип койсом, менде өзгөрүү болбойт, ал адамда өзгөрүү болот. Көрдүңөрбү, ушундай нерселер бар. Ушундай. Эгерде мен үйдү жыйнабай, башка адам үйдү жыйнап койсо, эчтеке өзгөрбөйт. Эгерде мен тамак жасабай, башка адам тамак жасап койсо, эчтеке өзгөрбөйт. Көрдүңүздөрбү? Эгерде мисалы мен жолдошум менен сүйлөшкөнгө убакыт жок, анан сен менин жолдошум менен сүйлөшүп койчу деп, мисалы, досумду же мамамды, башка бирөөлөрдү, например, же болбосо бир жака барганга убактым жок, башка бирөөнү көрүрсөм, анда эчтеке өзгөрбөйт. Менде эчтеке өзгөрбөйт. Анткени экөөбүздүн ортобузда карым-катнаш жок болот. Же болбосо балдарым менен сүйлөшкөндү дагы, мама ушу кызым укпай атат, сиз сүйлөшүп коюңузчу, же болбосо ошол проблема болуп атат окшойт, сиз билип коюңузчу десем, эчтеке өзгөрбөйт. Бирок ошол кызым, например, бир жака алып барыш керек болсо, машина менен бирөө алып барып койсо, эчтеке болбойт. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай нерселер бар. Ошонун баардыгын анализ кылып талдап чыгыш керек. Мен эмне үчүн мисалы көп убакытта ушундай бир жака кете берем же ушундай эме жок да, проблема жок. Потому что менде ушундай структура бар. Бунун баарын жазып чыккам, талдап чыккам, ойлонуп чыккам. Ошол структура бар болгон үчүн оңоюраак. Потенциалды ачканга, өзүңдүн ойлогон нерселериңе жетиш үчүн мен үчүн оңойлук. Эмне себептен? Анткени мондай структура бар. Ар дайым ушундай депрессияга түшүп кеткенде, же болбосо ушундай чарчап кеткенде, кээ бирде болот да, навязывание деген болот. Сен буну кылышың керек, тыйын кылышың керек, тамак жасабайсың, үй жыйнабайсың, же, например, дагы бирдеме, же балдарың чыгат, кечке эле мен жасай беремби, мына ошондой моменттерде албетте түшүп кетесиң да. Бирок анализ жасасаң, батыраак чыгасың. Көп адамдар ошентип 1 жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап отуруп алат да үйдө, жасабай, эчтеке кылбай. Кой балам чоңойсун, кызың чоңойсун депчи. Кызың деле чоңой берет, балаң деле чоңой берет, жумуш деле жүрө берет, өзүңдө да саморазвитие деле боло берет. Бунун баардыгын чогуу алып кетсе болот. Болгону решите для себя, өзүңөр үчүн чечкиле, силер кимсиңер? Жана силерге эмне керек?
качан гана чечим кабыл алганда калган нерселер өзүнөн өзү боло берет. Өзүнөн өзү боло берет. Эгерде бүгүнкү күндө сиздер сезип атасыздар, Smart Rich потенциалыңыздарды ачып атат. Эгерде бүгүнкү күндө сиздер сезип атасыздар, ушу Smart Rich аркылуу чоң ийгиликтерге жетип атканыңыздарды сезип атсаңыздар, анда список жазып алып, мондай структура кылып, анализ кылып алып иштеген аябай жакшы. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен албетте ар бириңиздерге ушул өзүңүздөр ким экениңиздерди, келечекте ким болгуңуздар келет экенин билишиңиздерди каалайм. Ошол нерсени негизи ар бир адам билет ким болгусу келет. Анан ошонун үстүндө эле болгону эмне кылыш керек? Иштеш керек. Болгону ошонун үстүндө аракет кылыш керек. Болгону ошонун үстүндө мындай кыймыл аракет жасаш керек да. Мына ушул нерседен эле эмне болот? Сонун ийгиликтер жаралат. А эгерде мен деле бала төрөдүм, анан балам кичинекей десем, эчтеке өзгөрбөйт болчу. Бүгүнкү күндө эчтеке өзгөрбөйт болчу. Мисалы, мен ошол Smart Richке келгенде чоң кызым, азыркы 16-га чыккан кызым, 1-чи класска барайын деп калган, а кийинки кызым 4-тө болчу да. Ошондо эгерде мен жок, балдарым кичинекей, мен эртеден кечке жүрө албайм, антип иштей албайм десем, бүгүнкү күндө мен аларга мүмкүнчүлүк бере алат белем. Эч ким билбейт да. Ошон үчүн бардыгыңыздарга ийгилик каалайм, бардыгыңыздарга жакшы күн каалайм. Эгерде суроолоруңуздар болсо жазып калыңыздар, дагы 3 мүнөт убакыт бар. Суроолоруңуздар жок болсо, ушу менен бүгүнкү эфир аяктады. Мен киммин деген суроого мен көбүнчө сиздерге мурда мындай философский эле сабак өтсөм, бүгүн практика болсун деп коштум, өзүмдүн опытымды коштум. Мурда мен мынтип ойлочумун да, бул маанилүү эмес, бул мындай, эми бул менин эле опытым деп ойлочумун да, бирок кече күнүкү Рустам Кимбилетович өткөн сабактан кийин бул акасы аябай маанилүү сабак экен деп ойлоп калдым да, анткени көп адамдар ошол структура кылганды билбейт экен да, жашоосун структурага түшүргөндү билбейт экен. А бул абдан маанилүү, анткени сен канчалык жанагы кругуңда, могул тоголокто канчалык адам жана канчалык нерсе көп болсо, ошончолук энергияң аз болот. Анткени сен ушунун баардыгына энергия чачыратасың. Ушунун баарына энергия чачасың. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн сөзсүз түрдө анализ кылыңыздар, бөлүшүп кетиңиздер, обратный связьга бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Анда эгер кааласаңыздар, орусчасына кирсеңиздер болот.